Түз ашуу жумгалдан сөңкөлгө алып барган негизги ашуулардын бири. Анын аталышы эле түз болбосо, жолу катаал, кышкысын бороон басылбайт. Ушул ит өлгөн суукта бир тууган агайыны Тимур менен улан жол баштап, Франциядан келген туристтерге сөңкөлдүн кышкы абалын көрсөткөнү баратышат. Биз да аларга сапарлаш болуп, айылдан чыкканыбызга 2 күн болду. Бул жерден такалып аттар чыкпаса көрдүңүз да Айбек байке, ылдый жагын кайсы эле алды шыпырлатат. Тимур менен улан бул жердин коён жатагына чейин билет. Болгону Париштин өзүнөн келген 3 турист түз ашуунун суугуна туруштук береби? Чочулаганыбыз эле ушул. Баары жол баштаган 2-1 туугандын планындай болсо, анда 1 саатта сөңкөлгө кирип барышыбыз керек. Франциялык туристтердин 3 күндүк саякаты жумгалдын Кызарт айылынан башталган. Аталган айыл менен сөңкөлдү ашуусу катаал, чокусунан кар кетпеген тоо бөлүп турат. This is your horse? Ah, yes. This name Juma. Okay, Juma. Yes. Okay. Туристтер 1 метр муз тонгон көлдү көрүп, кычыраган суукта боз үйдө түнөгүсү келет. Ошон үчүн Парижден бери келип, көлгө чейинки жолдун кыйынчылыктарына даяр. Азыр примерно 4 сааттай жүрөбүз Килемчеге чейин. Анан жолдон токтоп пикник кылабыз, орто жолдон. Андан дальше Килемчеге барып жатабыз, 4 сааттай болуп калат. Бүгүн Килемчеге Айбек деген байкеңкине барып түнөйбүз. Эртең анан сөңкөлгө. Ооба, эртең шашпай туруп, күн жылыганда завтрак кылып алып анан сөңкөлгө чыгабыз. Туристтер тоо таянган сайын күн сууктап, шамал да күчөй берди. Аларды мындай катаал шартка акырындык менен көндүрүп, саякаттын 1-чи күнүндө 3-4 эле саат ат менен жол жүрдүк. Are you okay? Do you like riding? Yeah. Nice. Are you not boring to go slowly? Кышында турист көбөйүп атат жылдан жылга. Мурун мындай кышында бир айда бир эки эле жол болсо, азыр уже жума сайын деген сыяктуу да. Жума сайын бир тур бар. Жума сайын. Каяктан келет? Европа көп эле. Көп эле Европа. Франциядан көп келет. Нидерландтар, Германиядан көп келет. Польшалыктар келет. Алар ат мингенди мындай ат менен жашап жүргөн эмелер да алар да. Туристтер алгачкы жолу атка минип жатканы менен орто жолго келгенде кадимкидей көнүп кетишти. Анын үстүнө аларга берилген аттар жоош, сөңкөлгө барган жолду да жаттап бүтүшкөн. Жылкы баласы каякка жол тартканын, үстүндө ким баратканын кадимкидей сезет. I don't know how big it is, but I think it's pretty big, and then I mostly saw picture in the summer, but I think there is like yurts on the side of the lake, and maybe if we can see some eagles or some birds, it could be great. Тимур бул саякатка гид катары бара жатса, иниси улан атчынын милдетин аткарат. Бул бүлөө 10 жылдан бери ушундай турларды уюштуруп, туризм алардын негизги кирешеси болуп калган. Биз эч жакта иштебейбиз ушул туристтер менен эле. Анан мал бүткө чарбачылык. Калганы бүт кышында ушундай алып чыгып барып келебиз. Ошол менен эле жашайбыз. Жайында болсо бүт эми менин 2 кичинекей иним бар, алар иштейт. Атам, апам баары да тууган уруктан жардамчылар келишет. Кошулуп сөңкөлдөн тосушат. Биз болсо туристтер ташыйбыз. Жакта улан деген иним. Кичүү иним болсо ал окууда. Ал болсо тиги сөңкөлдөн жардам берет. Жайында.
биздин ресторанын администратору да окосанчы. Биз Килемче жайлоосуна кечке жуук кирип келдик. Бул жердеги сарайдын ээси Айбек Ташыбеков тамагын жасап күтүп туруптур. Ал буга чейин мал багып келген болсо, акыркы жылдары туризмге ой баштады. Ассаламу алейкум. Айбек байке кандайсыз? Сен соолугуңуз жакшыбы? Сауктардын атын алалы. Кудалардын. So guys, we will sleep in this shepherd house today. The owner of the house is Aybek. Okay. Aybek байке, мен таанышып коюш. Учураш. Aybek. He is a shepherd and he is living here. Okay. Welcome. Шунубуз аябай эметет да. Үйгө бут чечип киргенибизгечи. Таң калпан көнбөй. Көп информация жана китептерде жазылган да кыргыздарга бут чечет үйгө киргенде депчи. Кирип барат элем эстеп кет кайра чечип. Же болбосо биз айтабыз бүттү чечкек депчи. Мындай турларды уюштурууда уландын жаны тынбайт. Туристтерди өзгөчө алар минип жүргөн аттардын көзүн карап эле турат. Анткени жылкы баласы бул саякаттагы жалгыз транспорт. Ошон үчүн убагында чөбүн салып, жемин берип турбаса болбойт. Эгер бир ат катардан чыкса, анда бир киши жөө калды дейбер. Кээ бири түшүнүшөт, булар чарчабайт. Робот сыяктуу түшүнүп алышат буларды. Мисалы азыр деле чыгып алып, кеч кирип келатса деле чыгып алып, ат чаптырайынбы деп сурагандар деле болот. Биз айтабыз, баланча саат эмнесиңер? Мисалы 4 саат, 5 саат Килемче деген жайлоого барабыз, болду, аттарды эс алат, өзүңөр да эс алып эки жакты көрөсүңөр депчи. Ошо менен түшүнүп калышат көбү. Баарыбызды барып атат. Канатыбызды да ошон үчүн булар. Ошо акча да таап берип атпайбы бизгечи. Туристтер Килемчеде бир түнөшөт. Эртең күн чыгары менен түз ашууну ашып, кеч киргенче сөңкөлгө жетиш керек. Саякаттын экинчи күнү туристтер Килемче жайлоосунан жаңы ойгоно баштаган кезде Кызарт айылынын дагы бир тургуну Жеңишбек Токторов түз ашууну ашып баратты. Анткени ал сөңкөлгө эртелеп жетип, андагы боз үйгө от жагып, туристтерге тамак жасап коюшу керек. Биз 1,5 саатта ашып кетебиз. Туристтер бир 2 сааттан көбүрөөк болуп калышы мүмкүн да. Жайракты. Кичине суук üşüşөт да. Шамалды карабайсың, катуу болуп да. Ошо үшүп келгенде сиз бар жылуулап даярданып калышыңыз. Мен от жагып, тамагы даяр, чай даяр болуп калат да. Кайрып келгенде? Үшүп келгенде жылуу кирип, чай ичип отуруп калышат. Мен бүгүнкү жумушум ошол да, ошондой. Топостор карабайсызбы? Топос жылкылар бар да буякта. Жеңишбек Токторов түз ашууну бат эле ашып кетти. Анткени анын ээрчиткен туристтери жок, анын үстүнө аты да тың. Ол менен түп-түз барабыз. Анан оңго бурулабыз, оңго бир 300 метр оңго бурулганда эле боз үй бар. Аш жерге буюрса. Жайгысы калабы? Жайгысы коюп коюшат. Кышында келип турист басып турабыз ушинтип.
Бул маалда Тимур менен улан баштаган туристтер ашуунун алкымына келип калышкан экен. Аркыраган шамал эле болбосо франциялык коноктор көңүлдүү келе жатышыптыр. Туристтер жакшы. Туристтер көңүлдүү. Эми булар деле биртке üşүгөнүн билдирбей эле келе атса керек эми. Буларга айтылганда. Ооба, погоданы канча метр бийиктикте, мына азыр 3400 бийиктикке жетейин деп калдык азыр. Ошонун баары айтылган. Булар мындай психологический даярда. Эң башкысы ошол да. Ошол анан биртке кыйкырып өкүрүп бырдап кичине көңүлдөрүн жубатып. Бул түйүп эле кете берсек дагы оңошуп кетер ишибиз да. Кереметтүү аппак ала тоо, кылым келет сени эскерип, кыргыз үчүн тоодо төрөлгөн, түбөлүктүү сенсиң эстелип. Felix, can you give some information? Okay. Are you not cold here? No, I'm not cold. Just my feet a little bit, but otherwise it's okay with the coat. Yes, but because my shoes are not adapted. This is running shoes, so it's okay. I think it's just staying balanced on the horse and try not to fall on one or other side. Улуу буңшуган шамалды эске албаганда бул ире түз ашууда жол ачык. Уландын айтымында айрым учурда кар үйлөп, күрт күнү жерей турган күчтүү ат болбосо артка кайтышың турган иш. Бут кийимдерин кичине жукараак кийип алышыптыр эки бала. Буттар үшүп атпаш керек, жакшы эле деп күлүп коюп атышат сурасак. Жаммо белден ылдый түшсөк, шамал жок. Тып-тынч эле болуп калат. Биякта шамал тынбай турат. Кыштын күнү постоянно шамал ушак. Бороон болуп турат. Бул жерден такалып аттар чыкпаса, көрдүңүз да Айбек байке, ылдый жагын. Кайсы эле алды, шыпырлатат. Кыр менен кетип калабыз да ушундай. Бир туган 2 саат дегенде туристтерди ашуунун аркы бетине алып өтүп кетти. Ошентип алдыбыздан Сөңкөлдүн ажайып кооздугу ачылды. Ашуудан түшө бергенде эле шамал басылып, көлдө күн дагы чайыттай тийип турган экен. Парижден келген туристтер жол азабында унутуп, кышкы кооздуга тамшанып турушту. Биз ашуудан аябай суукка кайыгып калдык шамалга. Ошондон кийин күн чыгып, кичине кар себелеп атат. Керемет.
Келдик буюрса, аман эсен бирөөбүз да жыгылган жокпуз. Өйдө кырсыктан тышкары. Жанагы кээ чыгып келатканда коркунучтуу кээ бир жерлер көрдүңүзбү? Мындай кээде атын башкара албай алгандар болсо, мындай жыгылып калышы мүмкүн. Ушул туристтер ат чапканда анан көбүнчө могу жаңы минип аткандарчы. Ушул тоодон түшүп баратканда башкача бир жүрөк дүкүлдөп турат да, мына постоянно стрессте болуп турасың. Мага биздин боз үйлөр. Кышкы боз үй. Жеко экесине суап келесиз. Жеко эке! Киу! Туристтер келген учурда Жеңишбек Токторов от жагып, тамакты да бышырып койгон. Темир меш чакан боз үйдү бат эле жылытат. Тимур менен улан сөңкөлгө кышкысын 3 боз үйүн калтырат. Анын бирөө ашкананын милдетин аткарса, экөө жатакана. Анда жашоого керектүү баардык нерсе бар. Болгону көмүр, азык түлүктү айылдан артына келишет. Кеттик байок байке. Каяка баратабыз ушундайчы? Чөп алып келели аттарга кечкиге. Каякта чөптөр? Чөптөр чоң тузашуда. Эмне бияка кармайсыңар? Биякта контейнер жок болот да, топостор бар буларда. Башка бээлер, жылкылар бар. Алар келип чачып жеп кетет да. Атайын ошол жактын үстүнө сактайбыз чөптү. Трейдер. Мияка 80 түктөй келген. Дар. Эки түк салабыз. Аралаш беде бар. Сас чөптөр бар, боз майда. Оларды бекемдеп алып артпасам, жип бири-бирин кырчып салат да. Анан чачылат да жолдончу. Жалгыз келгенде болгон ушу чачып алган учурларчы. Илагың келет да жөнөлөчү. Istep koyun ыңгайлуу. Болду. Жетилип алып кетебиз. Аттардын баарын жабылып анан кечинде салабыз. Азыр салсаң азыр булар жеп бүтүп коет дагы анан. Кечинде чөп бербейсиңби деп карап калышат да. Көмүрдү да арта келдиң улан, Ооба, көмүрдү алып арта келдик. Канча көмүр алып келдиң? Примерно бир 150 килограммдын тегереги болуп калды го. 2-3 бөшөк алып келипсиң да, Ошого жетип калды. 150 болбосо да бир 120, 100дөн ашат да иши кылып. Бияка эмне бир эле түшүрүп койгон болбойбу? Бияка түшүргөнбүз, анан ошо көмүрлөрүбүз азайгандан азайып атып эле жок калды азыр. 2,5 тоннадай түшүргөнбүз. Анан өзүбүз да жактык, анан ошол жоголуп кетти же, алып кетип атышты. Көрбөгөндөн кийин айтуу кыйын экен да. Ооба. Улан чөө артынып келгенден кийин туристтерди сөңкөлгө ээрчитип жөнөтү. Көлгө 1 метр муз тоңуп, толугу менен кар басып жатат.
Өзгөчө күн тийип турган маалда көлдүн кооздугу бейрукмуш. Эгерде биз тур сезонду 2 бөлүп жайканын кышкы дей турган болсок, жайында канча киши келет эми? Болжолдуу эсеп менен кышында канча киши келет? Кышында эми 4 жолу барсак жетти деп эсептегенде, кышында бир билбейм 100гө же 100дөй эле турист болот. Кыш боючу. Эми 3дөн, 4дөн, 1ден, 2ден. Жайындачы? Жайында болсо биз 1000ге жакын туристти кабыл алабыз. Силердин эле үй бүлө, Ооба, бул бияктан эсептебегенде да. Биз өзүбүз 3 күндүк ушул ат турубуз менен алып жүргөн менен ошондой да. Бул жактан түз келип, же болбосо 2 машина менен келип, бузик менен келишет кээде. Айылдан түз чыгып келгендер, жөн эле өтүп барат, жатып кеткендер кошпогондо 1000дей турист болот да. Былтыр ошо 1000 кишиге жеттиби? 1000 кишиге жетти былтыр. Тимур жогорку окуу жайды бүткөндөн кийин шаарда 3 жылдай мугалим болуп да иштеп көргөн. Кесиби менен иштөөнү максат кылганы менен айлыгы жашоого жетпей, кийин айылга баса бериптир. Эми толук эле үй бүлөсү менен туризмден каражат табышат. Бир турист келет, кеч күз да. Анан кар да жаап салды. Анан кызарттан түз чыгып келатабыз. Анан ал убакта Килемчеде да боз үйлөр да калбай калды, Килемчеге баралы десек. Бирок 3 күндүк турду. Анан ага канча жыл болуп, 4-5 жыл болуп кетти. Эме журнал жазат экен өзүнүн эмеси жөнүндө. Анан аны доступ бар экен да, интернеттен окуп алышат экен элдер. Анан ссылкасын жиберип окуйын деп. Анан кирип окуп алсам минтип жазыптыр да. Биз Сөңкөлгө баратабыз. Өлө суук дейт да. Өлө суук, анан алдымда гид Тимур кайра сурап, үшүгөн жоксуңбу деп сурап атат. Мен болсо Тимурдун көзүнөн мындай үшүгөн эмени көрбөйм, мен жок үшүгөн жокмун деп атам дейт да. Бирок üşüp. Бирок üşüп атыптыр өзүчү. Анан менин оюмда 3 ой бар дейт да. Биринчи ой бул Тимур ушунчалык эле келе сообу дейт да. Тимур ушул $200 үчүн эле жанын тобокелге салабы дейт да. Бияктан кулап кетсек, кулап кетсек эмне болот деп атат да. Эми $200, $200-300 үчүн ушундай тобокелге барабы деп. Анан экинчи ой болсо, же болбосо муну ушул гид болгонго, же болбосо ошо ата энеси үйрөткөн дейт да. Сен мындай кандай болбосуң, өзүң коркуп атсаң да, үшүп атсаң да мындай туристтерге билдирбе депчи. Анан үчүнчү ой болсо, тиги же болбосо бул бала бул жашоого мындай өзү эле көнүп калган дейт. Ушундай жашоо. Ушундай жашоого бул жерден коркпой этем, бул үчүн көнүмүш адат болуп калган. Дейт. Анан эң аягында мен өзүмдүн үчүнчү оюма токтолдум дептир да. Үчүнчү ой жанагы бул ушул жашоого, бул бала ушул жашоого көнүп калган дегенчи. Туура эле? Туура эле. Жок, эми бул тоолор бала кезде. Тимур англис тилин жакшы билгендиктен туристтер менен сүйлөшүп, 3 күндүк саякатты толугу менен уюштурат. Ал эми анын иниси Улам болсо болгон кара жумушту аткарат. Ага ини бири-бирин толуктап тургандай. Кеттик Айбек байке, аттар жайлайлы эми. Жабылап. Бул үй бүлөлүк иштин кыймылдаткычы мотору сен турбайсың улан. Иштин баарын өзүң кылат экенсиң. Жардам берип кылбасак болбойт да эми. Азыр. Эмне кыласың азыр улан? Булардын баарын жабылайм. Ато эртең мененки кечинде деле суук болбойт, таңкы суук жеп коет да аттычы. Чет өлкөлөрдү көрсөм дейм. Могу көп мемелер менен тааныш болуп каласың келген туристтер. Арасында жакшысы болот, жаманы болот. Ошо быйыл күзүндө деп аракет кылып атам. Кудайым тилекке жеткизсе быйыл күзүндө чыгып келем чет жака. Каякта көрдүң? Бельгияга барсамбы деп ойлоп атам өзүм. Андан ары Франция, Германия дегендерди көрүп, өзүм үчүн көрүп коеюн деп ойлоп атам да. Ошол анан
Ошондой кыялдарым бар. Мындай ойлойм да Айбекбайге. Тиги туристтер аяктан ташап келет да 5 жылдыздууларданчы. Анан бияка келип алып, биздин боз үйлөрдү көрүп алып, аябай эс алышып ошентет да. А мен 5 жылдыздуу мейманканаларын көрө элекмин. Мага ошол кызык да. Мунун кызыгы жок ужечи. Мен күндүк жашап аткан жумушум, турмушум да. Ошондой барам десем айта беришет, сен барганың туура, бирок аякта көрө турчу эчтеке деле жок депчи. Сөңкөлгө кештин кириши менен суук башталды. Кычыраган кыштын күчүн таң атып калганда сездик окшойт. Ошол маалда мештеги от өчүп, үшүгөнүбүздөн ойгонуп да кеттик. Жарык кирери менен эшикке чыксак, Сөңкөлдү жөө туман басып калган экен. 1 метрге чейин тоң керек, мусу кандай болсо. Азыр жука эле тоңуп тур. 10 сантиметр тоң болсо керек. 1 метр мус бар. Ошо теңелип кетет да. Жеңишбек Токторов баарынан биринчи ойгонуп эле таңкы тамактын камын көрөт. Сөңкөлдүн таңкы суугу ага жат эмес. Анткени тээ жаш кезинен анда туризм да жок кезде кышкысын күн кургойбой балыкка каттачу. Бул жерде айланта балык кармачыбыз могу көлдөчү. Балык аябай көп болсо керек ошол кезде. Кышкысын оңойдо тор салыш. Азыр кызартты эле почти бүт эле. Ылдый жак эле кичине эметпей калса, өйдү жак бүт эле туризм менен иштеп атабыз. Кээ бирөө атын берет, кээ бирөө тосот үйүнөн, кээ бирөө жайлоодон тосот. Кээ бирөө гид болуп иштейт балдары мисалы. Ошо туризм багып алат кызарт. Сиз деле үй бүлөңүз менен иштейсиз? Үй бүлөм менен да. Кышкысын ушинтип келип балдар менен иштеп кетип турам. Гид болом, повар болуп келебиз. Жайкысы болсо Килемче деген жайлоодо боз үй тигип алып, ошол жерде үй бүлөм менен барабыз. Бала бакырам. Биз сезбеген коозук да ушунун баарычы. Биз сезбейбиз да. Могу күндүн чыкканын биз кызыкпайбыз, мисалчы. Күн кандай чыгып атат, күн кандай батып атат. Буларга болсо күн чыгып атканын көрөбүз деп таң атпай турушат. Күн батып атат деп кечкисин күн батканын көрүшөт. Ушундай да. Кооздук бар экен да. Биз билбеген. Сен бул күнүгө эле көрүп жүргөн көрүнүш да. Ошондой болуп калат окшойт да. Же болбосо жана кызарып батканды түмөлө булар суктанышат да. Анан жылдыздарды карайт. Жылдыздарды кечинде карайт, сүрөткө тартышат. Жакшы сүрөт тартып алса келип мактанат, көрдүңбү мындай жылдыздарды деп. Биз маани бербейбиз ал жылдызга дагы. Сөңкөл Жумгалдын Кызарт айылынын жашоочуларынан ондогон жылдардан бери ырыскысын аяган жок. 2000-чи жылдардагы жокчулукта балыгы менен бакса, эми өзүнүн кооз жаратылышы менен кышы жайы туристтерди өзүнө тартып, киреше булагы болуп берүүдө. Сөңкөл ага жакын жайгашкан айылдарды мал баккан кенен жайыты, турист чакырган визиттик карточкасы. Улан иш бүттү. Кетип бартабыз айылга. 4-5 саатта жетип калабыз буюрса. Жеткенден кийин мисалысын аман эсен жетип калсаң кадимкидей мойнуңан түшкөн сыяктуу болот да. Жетип эле эмне кыласың?
Kayırlı atlar da var ekan. Atlar sular şey çözülmesi gerek kayırlı. Ошентип 3-чү күн дегенде агайыны Тимур менен улан Франциядан келген 3 туристти Кызарт айылына аман эсен жеткиришти. Алар Бишкекке, андан ары Францияга учуп кетишет. Парижден келген 3 турист ушул 3 күндүк саякатты өмүрү унутпас. Биз ушул сапарга аттанган учурда Сөңкөлдү, андагы кышкы кооздукту көрсөтүп беребиз деп максат кылып, мындан кызыктуу эмне тапмак элек деп ойлогонбуз. Бирок 3 күндүк саякаттан кийин бир тууган агайыны Тимур менен улан жеке өзүм үчүн да кызыктуу каарман болуп калды. Анткени алар шаардагы жумушун таштап, тил билген башка жаштардай чет өлкөнү көксөбөй, тоо түбүндөгү Кызарт айылында дүйнөнүн булуң бурчунан келген туристтерди тосуп жатышат.